бүгін аққалпақ қырғыз алдағы, апаларым қолдосын біздей сармерденші балдарды, саламдашып шығышқын Нью-Йорктың менде балдары, Филадельфиядан келішкен ұшындай сұлу қалғаны. Америка Кошмо Штаттарында жашаган кыргыздар улуттук маданиятты, салтыбызды телевизде өнүктүрүп, башка өлкөдө болсо да кадимки кыргызстандыктардай нарыкты улай, иш-чараларды уюштуруп жаткандарына баа бердик. Сармерден деп аталган кыз-жигиттердин белгилүү оюн-зоок программасы Нью-Йорк шаарында өткөрүлдү. Алыстагы мекендештердин рухуна азык болгон ыр-күүлөр жаңырып, кыз-жигиттер таймашып, программанын жүрүшү кызуу маанайды жаратты. Мындай мыкты иш-чараны Нью-Йорк шаарындагы Union KG коому уюштурду. Ага Американын Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарынан таланттуу айымдар чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында максат кыргыздын түптүү эл экенин даңазалоо жана улутту таанытуу. Мында Филадельфиянын айымдары менен Нью-Йорктун жигиттери мыкты даярдык менен эң кызыктуу жакшынакай оюн көрсөтө алышты. Залыбызда толтура мекендештерибиз болуп, өзүбүздүн улуттук кийимдер менен келип, нукура кыргыздын майрамы болду десек дагы жаңылышпайт элек. Кыргызстандагы концертке катышкандай болдук деп өзүбүздүн адамдар ыраазычылыгын, рахматтарын айтып отурушту. Эми биздин деген негизги максатыбыз ушу Америкада кыргыздын салтын, маданиятын жайылталы деп турабыз. Кийинки өсүп аткан азыркы балдарыбызга, жаш муундарга мурас калтырып, үйрөтүп, ушундай жакшынакай ниетте аракетибизди кылып атабыз. Бул программага катышуучулардын даярдыгы мыкты болгон. Кыргыздын улуттук кийимдерин кийишип, эрке бала менен шайыр жеңени сүрөшүп, өнөрлөрүн өргө чаап, кызык курушту. Жақсы күйөө аялдын бейиши, жаман күйөө аялдын кейиши. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө. Өз башыңардагы төөнү көрбөй, биздин баштагы чөптү көрөсүңөр да. Шагамайдын шагында бир түп бар, түптүн түбүнө бир түп бар, түп. Кечеги мекендештердин балдары да активдүү катышышты. Аларга кыргыздын маданиятын таанытып, каада салтты сактаганды үйрөтүп жатышат. Мекенге болгон сагынычын жана сүйүүсүн өздөрүнүн өнөрү менен көрсөтүп жаткан кыргызстандыктардын үнү Американы ашып, Ала тоо коюнун аралап кеткендей таасир калтырды.
Қолдап қош отырамыз, құрметті қонақтар, келіңіздер. Америка Кошмо Штаттарында жалпысынан 60 миңге жакын кыргыз бар болсо, Нью-Йоркто 20 миңге жакын мекендештер жашайт. Бул шаарда кыргыздардын башын бириктирип, ынтымакка чакырган коом түзүлгөн. Ал Union KG Нью-Йорк деп аталат. Биздин диаспоранын негизделиши мындан 3 жыл мурун 2021 жылы түзүлгөн элек. Биздин жааматта же оргкомитет деп айтсак 30 кишиден турат. Жарымы кыз келиндер, жарымы жигиттер. Барыбыз диаспораны ушул ынтымакка келип түзүп, оргкомитет менен иштеп атабыз. Биздин максат алыс жакта, мекенибизден алыстабыз. Биздин элдердин биримдигин чыңдоо, ынтымагын бекемдөө, алыс жакта бири-бирибизге колдоо көргөзүп, жакшы жагыбызды, кыргыз элинин жакшы жагын алыска Америка элине таанытуу. Эң биринчи кыргыз тилинин кружогун ачканбыз. Анткени Америкада алыста биздин келечек муун жаш балдар кыргыз тилин унутпасын деп. Андан кийин сүрөт тартуу боюнча биздин оргкомитеттин мүчөсү Эдита деген кызыбыз жаш балдарды сүрөт өнөрүндө тарбиялап атат. Андан кийин англис тилин үйрөтүү боюнча кружогубуз бар. Кыргыздын улуттук бийлерин үйрөнүү боюнча кружогубуз бар. Компьютерлик сабактарды өтүп атат. Анын эң башкысы шахмат бар. Жаш балдарды шахматка үйрөтүп атабыз. Спорттук иримдер башка спорт площадкаларда өтөт. Анан бул жерде борбордо жакындан жардам көргөзүп, биздин Кыргызстандан келген бордошторго паспорт маселесин элчилик менен биргеликте узартып берүүгө жана ID карттарын алганга жардам беребиз. Ушул жерде ар бир кыргызстандык биздин мекендештерибиз суроо талаптары болсо, колдоо керек болсо, ушул офиске келип бизден жардамды алып турат. Мындан тышкары улуттук оюндарды да унутта калтырышкан эмес. Ордо федерациясын түзүшкөн. Жакында 3-чү чемпионатын өткөрүшөт. Мындан тура 3 жыл мурун Америкада Ордо федерациясын түзгөнбүз, кыргыздардын. Анын башында Агая штатында Касымжан Шабданбеков деген жигит турат. Анан Ордо федерациясынын 3-чү чемпионатын өткөрөбүз. Буюрса 18-19 майда Нью-Йоркто. Ал жерге бардык Америкада штаттардан өкүлдөр келишет. Кыргыздын оюнун даңктап, барктап, жакшы жагыбыздан жакындан таанышып, достугубузду бекемдөө болуп саналат. Desеңер ошону 200 сыйыр 500 кой көңкү журтун жейели көкөтөй көчмөн элин эл кылган таласын жер деп жер кылган кыргызын жыйнап эл кылган кыргызыма хан болгон эй касиеттүүгө жан билмейдим Sindamağa erkele, çalınmay koşulmuştan, çarşadı deki sen mağa. Алыскы мамлекетте, башка өлкөдө болуп, Кыргызстандагы кыргыздардан да кем калышпай, улуттук уңгуну сактап, ата-баба мурасын аздектеп, кийинки муундарга өткөрүп, кыргыз элин даңазалап, кыргызды америкалыктарга таанытып жаткан мекендештер мындан да күчөп, бул иштерди уланта берерин убада кылышат. Клара Кудайбергенова, Америка Кошмо Штаттары, Нью-Йорк.